Биринчи приложениени көчүрүп алабыз. Android'дарда Google'дан, ал эми iPhone'дарда App Store'дан көчүрсөңөр болот. Ошентип Windows'да деп жазып алып эле скачать кыласыңар. Вот, видеодогудай карасаңар, все равно скачать кыласыңар. После кетет. Ушинтип көчүп бүткөндөн кийин Google'дан приложение скачать эткенин билгендер оңой эле да. Ошол жактарды басып, настройкага кирип, разрешить кыласыңар. Бул жерден согласие бересиңер дагы, 7-6 секунд деп турат го, ошол секунданы күтөсүңөр да, андан кийин окейди басып коесуңар. Все, эми установить. Установка болгондон кийин, как обычный приложение сыяктуу эле чыгып калат. Ичине киресиңер. Ичине киргенден кийин оң жактагы тоголок круглый турат го, 2 точкасы менен, ошону кирип, синийди басасыңар. И телефонду тандайсыңар дагы, монтип чыгып калса, полный телефондон чыгасыңар дагы. Очистка кыласыңар, ичин очистка кылгандан кийин кайра ошол жакка кирип, көктү бассаңар, монтип телефон номерлерин, странанын коддору чыгып калат. Телефон номериңерди жазасыңар дагы, сообщение келет, проверочный код. Ошону подтверждение кыласыңар дагы, ошентип регистрация болуп коесуңар.